Кыргызда артык кылам деп тыртык кылды деген макал бар. Бул лакап акыркы саясий көрүнүштөрдү сүрөттөйт десек жаңылышпайбыз. Кеп шайлоо маалында колдонулган форма номер 2 тууралуу болот. Форма номер 2 бул арыздын бир түрү убагында ички мигранттардын добуш берүүсүнө өбөлгө түзүү үчүн киргизилген. Бирок аны бийликчил партиялар акыркы шайлоо өнөктүгүндө саясаттын шайтан оюнуна айландырып алышкан. Жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн жаныбызды шайтанга сатууга даярбыз. Акыры ал документ жокко чыгарылды. Эми каттоосу жок жарандар кантип добуш беришет? Сиздер менен мен Наргиза Асиякова. Кыскасы добуш берүүдөгү жаңы тартиптерге токтоламын. Салам. Акыркы парламенттик шайлоодон кийин элдин негизги талаптарынын бири форма номер 2-ни жокко чыгаруу эле. Жарандардын мүдөөсү ишке ашып, аталган арыздын түрү жоюлган. Ошто бирөөнүн үйүнө 1300 адамды каттап койду. Бирок мындан улам мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жаткан президенттик шайлоодо миңдеген адамдардын укугу чектелип калат деп ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү айтып чыкты. Анткени адамдар жашап жаткан жери боюнча шайлоого катыша албай, кайсы жерде катталса ошол жакка барып добуш берүүгө милдеттүү болуп калат. Шайтөөгө коюп койду мен учетума. Алдын ала маалыматтар боюнча 200 000 кыргызстандык добуш бере албай калышат. Форма номер 2 кандай иштеп келген? Шайлоочу азыркы этапта кайда жашаса, ошол жерде жайгашкан шайлоо тилкесине кайрылып, аталган документ аркылуу тизмекке илинчү. Шайлоодон мурда шайтан оюн башталды. Эми болсо элестетип көргүлө. Кыргызстандын сырткы мигранттарынан дагы ички мигранттары өтө арбын. Бишкектин тегерек четинде бери дегенде эле 50дөн кем эмес жаңы конуш жайгашкан. Ар биринде миңдеген адамдар жашашат. Алардын каттоосу жок. Кыргызстандын ар кайсы бурчунан үй бүлөсү менен көчүп келгендер. Эми алар добуш бериш үчүн өзү каттоодо турган айыл аймакка баруусуна туура келет. Бул эмне кылган? Адамдын зээнин кейди. Мисал менен карап көрсөк, Адилет Ош облусунун тургуну дейли. Көптөн бери Бишкекте жашап келет. Эми ал добуш бериш үчүн кайрадан Ош облусуна барууга аргасыз болот. Ош жергесине жол кире бери дегенде эле 2000 сомду чапчыйт. Барып кайра келгени 4000 сом. Кошумча тамагы жана майда чүйдө чыгымдар менен бир добуш бериш үчүн бери дегенде эле 5000 сом сарпталат. Адам деген бир нерсе кылардын астында кичине ойлош керек да. Бул укук дегенди таптакыр тебелеп тепсөө эмеспи? Мисалы, мен азыр Бишкек шаарында жашайм. Көптөн бери. Бирок каттоом айылда турат. Мага эми айылга барууга туура келип жатат. Ага мүмкүнчүлүгүм да болбой калат да. А көпчүлүк 2-3 миң сом же андан да көп акча коротуп атайын айылга баргысы келбейт да. Дагы бир кызык. Бийликтегилер 8 январды эс алуу күнү деп жарыялашты. Эмнеге десеңер, дал ошол ички мигранттар каттоосу бар жерге барып, шайлоого катышуусуна убакыт берүү үчүн. Анын үстүнө биометрикасын тапшырбаган жана ага негизделген паспорттарын ала элек жарандардын шайлоого катышуусу дагы деле мүмкүн эмес. Биометрикалык маалыматтары жок. Көптөгөн жарандар тизмеге кирбей калышты. Же өздөрүнүн паспорттук маалыматтарын тактабай жаткан жарандардын дагы шайлоого катышпай калуу коркунучу бар. Бул жолу номер 2 формасы Кыргызстандын ичинде колдонулбайт. Сырттагы мигранттар гана ушул ыкманы колдоно алышат. Андыктан арада болгону саналуу күндөр калды. Ар бир жаран өзүн катталган жерине жараша шайлоочулардын тизмегинен алдын ала текшерип алуусу кажет. Эгерде тизмекте аты жөнү жок болуп калса, анда добушканаларга арыз менен кайрылуусу абзел. Могу жерге жазыңыз. Ай оğlum, эмне деп жазам? Арыздар 29 декабрга чейин кабыл алынат. Тизме 2 январга чейин актуалдаштырылып, акыркы версиясы ошол күнү тизме chekit.gov.kg сайтына жайгаштырылат. 4 январдан тартып бардык шайлоо тилкелерине илинет. Акыркы маалыматтар боюнча 18 декабрда толукталган шайлоочулардын тизмесине дээрлик 3,5 миллиондон ашык адам кирген. Бирок алардын канчасы ички мигранттар. Алар добуш берүү үчүн катталган жерине барышабы жокпу белгисиз. Эми качан келесиң? Аба райына карайм да. Көрөм.
Эгер акыркы парламенттик шайлоодо форма номер 2 аркылуу дээрлик 500 миңдей адам добуш беришсе, бул ирет. Бул мүмкүнчүлүктүү болгону чет өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар колдоно алышат. Ички мигранттардан сырткары добуш берүү укугунан студенттер дагы ажырап калышы мүмкүн. Анткени алар дагы добуш бериш үчүн катталган үйүнө барууга аргасыз болушат. Эске салсак, мөөнөтүнө мурда өткөрүлүп жаткан президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Аны үчүн 18 талапкер ат салышып жатышат. Аны менен катар эле эл референдумда мамлекеттик башкаруу формасын тандашы керек болот. Биздикилер адатынча баштады баягындай. Дагы бир жолу кайталай кетсем, 29 декабрга чейин ар бир шайлоочу катталган жерине жараша өзүн шайлоо тилкесинен же болбосо тизме chekit.gov.kg порталынан, ошондой эле 119 номеру аркылуу телефон чалып же SMS жазып добуш бере турчу тилкесин аныктап алышы кажет. Айрыкча 2004 жылдын үлгүсүндө паспорт алгандар мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча дээрлик 269 миңден ашуун жарандын документтеринде дал келбестиктер бар. Дарей. Мен бир жерде турбайм, эсимде жок. Бирок паспортумда бар болушу керек. Кыскасы, биз өлкөдөгү маанилүү көрүнүштөрдү кыска нуска жалпак тил менен түшүндүрүүнү уланта беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.